делать нужно это, как это, с душой. И так, чтобы потом дерево выросло, а не так, чтобы посадить. Давайте тогда мы закинем все саженцы. Пошире, да. На, это твой саженец тогда? Глубже. Шире уже нормально. Нет, ты же расширила, видишь, вон земля. А теперь глубже. Биз азыр өзгөчө иш-чарада турабыз. Кыз жигит мамилесиндеги жаштар 1 жылдык юбилейин мына ушундай көчөттөрдү сейил бактарга отургузуп белгилөөнү чечкен. Каармандарыбыз, өзгөчө каармандарыбыз Айзада менен Исмайылды алдыда жакындан тааныштырабыз. Эки активист жаштар бул өзгөчө датаны белгилөө үчүн шаар көчөлөрүн таштандыдан тазалоо, жаштарга атайын профориентациялык иш-чара өткөрүү сыяктуу бир нече идеянын ичинен бак тигүү вариантын тандап алышкан. Бул өзгөчө ыкманы алгач үй бүлө мүчөлөрү 2 айдын ичинде көптөгөн жарандар колдоп, аз убакыттын ичинде 100дөн ашык көчөт чогулган. Идеяны ишке ашыруу учурунда кызыктуу окуялар болгонун айтып беришти. Айзат экөөбүз негизи ушул мурунтан бери ойлоп аттык элек, кантип жардам бере алабыз, ар кандай жардамды берип келаттык элек, жаштарга консультация берип, өспүрүмдөргө аларга жардам берип, аларды профориентация кылгандачы, кесип тандаганы. Андан тышкары мындай благотворительный жазачык. Анан ушул биз сүйлөшүп атканыбызга 1 жылдай болуп калды, бирок 1 жыл толук боло элек. Анан азыр убакыт өтүп кете элекчи, кантип ошол 1 жылды отмет как это өткөрсөк болот деп белгилеп суроо бердик. Анан ойлодук ушул калп эле кафеге акчаны оротпой, андан көрүп ушул бакты сатып келип бак отургузуп алып. Экөөбүздүн тең аллергиябыз бар, бирок ага каратпай эртең менен туруп там немени антиаллергенди ичип бияка келдик. Ошо досторубузду, колабыштарыбызды, тааныштарыбызды чакырып, чоң компания 2-3 компания кошулду. Бактарды отдельно сатып келдик, анткени мындай бактар ар жерде ар кандай экен. Там 2000 биз 2 жума мурун социалдык тармактарда жарыя кылдык. Ушинтип отурушкантабыз, ким жардам бергиси келсе жардам бергиле дегенде 100дөн ашык адам жазышты бизге. Анан бир канчадан 20 адамдан ушул жазышты келебиз деп 100дөн ашык адам жардам беришти, мындай как поддержка катарычу. Анан бир 50-60 миң сомдой чогуттук саженцы сатып келген. Анан ушул 60 миңге 100 канча ашыктан саженцы сатып келдик. Ушул өзүбүз отдельно дагы коштук. Там Айзат атасы үй бүлөсү менен апасы болуп алып, мен өзүмдүн үй бүлөм болуп алып. Азырынча биз 2 катальпа отургуздук, аркы бетинде 7 береза, аркы бетинде. Анан 15 ива швейцарский дегенди, азыр буну бүткөндөн кийин ошол жака барабыз отургузганы. Андан тышкары өзүбүз алып келген бактар бул 10 клен, 30 айланд, анан 30 липаны алып келдик, ошо отургузганы. Общий түрүндө 80 бактай болуп калат. 80 бактай бак отургузгандабыз, андан тышкары 40 бакты бөлөк жак алып бардык. Аны эртеңирээк барып отургузабыз го дейм, эртең барып. Ошондо бүгүнкү эртеңки жалпы 100дөн аша турат. 100дөн аша турган немелер да, саженцылар 100дөн аша турган. Караганда Кыргызстанда негизи суу менен кичине кыйыныраак го, кыйынчылык. Ошон үчүн биз немени карадык, саженцы сухостойкий, мындай, чтобы кургакчылыкка туруктуу бактарды. Ошого карата ушул айланд, клен, липалар аябай туруктуу бактар экен. Ошону алдык. Береза анчалык деле эмес, бирок березага бул парктын ээлери айтты, убада берди караганы. Ошон үчүн коркпой, аларга ишенип ушул паркка отургузгантабыз. Көбүрөөк адам билсе деп, көбүрөөк адам жардам берсе, мамлекеттен күтпөй, мамлекет мага эмне кылды деп эмес, а мен мамлекетке, мен өлкөмө эмне кыла алдым деп ар бир адам ушинтип, ар бир жаран бир жумуш кылса иш-чара, Кыргызстан өнүгүп өсүп кетет го деп ишенебиз. 2 адам келди, өзүнүн көчөтүн алып келди. Бир адам 2 көчөт алып келди, экинчи адам 10 көчөт деди го. Айзат өзүнүн үй бүлөсү менен отдельно отургузчу, мурун элечи. А мен өзүм үйүмдүн айылыма отургузчумун. Айзаттын атасы жардам берди, ушул бактарды алып келгени, жардам албетте андан финансылык жактан, материальный жактан, духовный жактан дагы ушул үй бүлөнүн негизи жардамы абдан жакшы экен да. Анткени канчалык үй бүлө жардам берсе, ошончолук көбүрөөк өзүңө толук как это мотивируешься и вдохновляешься. Бул жөн эле топурак эмес, бул кара топурак. Көчөттөргө абдан пайдалуу болот, анткени биз көчөттөр жаңы касылып башка жерден келди да, башкача айтканда стресс болуп атат.
ошон анан бул кара топурак жардам берет да, жакшылап жакшы эме өсүп кеткенге жардам берет. Ошон үчүн ар бир көчөттүн эмесине азыр биринчи кара топурак салып, анан бул топурак менен кайра көмүп коюп атабыз. Даяр болдубу? Сатып алуу, кишилер чогултуу учурунда кызыктуу окуялар болдубу? Биздики кызыктуу бардык процесс эле өзүнчө эле аябай кызыктуу процесс болду. Анткени ар кандай адамдар менен таанышып, сүйлөшүп, анан биз жардам күтпөгөн жерден дагы жардам алып аттык. Анан негизи ошо муниципалдык кызматтар менен сүйлөшкөн дагы бул өзүнчө бир искусство экен. Исмаил экөөбүз үйрөндүк. Анан ошо сүйлөшүп атканча 5-6 жылга дагы чоңоюп өсүп кеттик го. Мындай кичине кыйынчылыктар болду. Анткени биринчи биз жыл массивде жаңы конуштарда отургузайын дегенбиз. Анан жаңы конуштарда сүйлөшө албай калып, ошо бир келишимге келе албай калып, анан ошо паркта отургузайын дедик. Азыр болсо бул жактагы байкелер аябай жардам берди. Кантип отургузуш керек, кайсыл жерге отуруш керек, кандай отургуш керек, баарын айтып берип атышты. Анан мунун баары мындай ишке ашмак эмес, эгерде бизди үй бүлөлөрүбүз, досторубуз колдобосочу. Анан кызыктуу окуялардан билбейм, биз бардык кандай көчөттөр бар, алар кандай шарттарда өсөт, канча убакта өсөт, кайсыл көчөт кайсыл жакта канча сом турат, ошонун баарын тактап чыктык го, аябай мониторинг кылып. Демек, информация да көп болгон турат. Ооба, аябай көп болду. Анткени там бирөө айтат, бул жакта көчөт арзаныраак экен деп, бул жакта болсо көчөт жакшыраак экен. Биз алар менен байланышып, тигилер менен байланышып, анан ошол көчөттөрдү таптык. Анан биздики дагы мындай максат жөн эле отургузуп койгондо болгон жок да. Анан бул жакта 5-6 жылдан кийин келгенде жакшы бактар өсүп чыккандай. Анткени Исмаил айтып кетти болуш керек. Азыр экологиялык абал анча жакшы эмес. Анан ошого кичине салым болсун деп ошо бактарда отургузайын дегенбиз. Сиздерге колдоо көргөзгөн эмелердин, колдоочулардын жашы, эң жашы, анан эң улуусу канчада билесиздерби? Эң улуусу ата-энебиз болуш керек. Алар канча жашта? 54-53. 60-тан жогору. Сонун. Эң жашычы? Эң жашы кичинекей кыздар жүрүшөт жакта. Биз долбоорлордо иштегендиктен биздики анан биздин башка долбоорлордун катышуучулары дагы жардам берип атышты. Алар биз келип отургузганга мүмкүнчүлүгү жок, ошон үчүн канча болсо дагы ошон үчүн жөнөтүп коелу деп. Акча түрүнөчү биз сажент сатып алган. Да, өспүрүмдөр канча? 14 жаштагылар, э? Биздер алып келди, биз суну куя берелик да, өзүбүз эле. Всё, хорошо, рахмат. Давай. Суну жакшыртып бергиле дейт. Таштарды алып коелубу же? Да? Ташты четинен тизип койсок болот да? Да, козураак болот. Ооба, эмесин эле, тамырларын эле. Где-то сверху. И калганын дагы сверху эметип коебуз. Жаштардын бул демилгесин алардын кесиптештери, достору жада калса бейтааныш кишилер да колдошту. Айрымдары акчалай салым кошсо, айрымдары өз көчөттөрүн алып келишкен.
Мне кажется, во-первых, мне кажется, это замечательная инициатива, то, что Исмаил с Айзат решили вместо того, таким образом отпраздновать свою годовщину. И мне на самом деле очень нравится здешняя атмосфера, потому что люди пришли сюда с благими намерениями, делают полезное дело для города. И я надеюсь, что больше горожан тоже будут подключаться к таким инициативам. Да, конечно, мне очень нравится, что у нас такая молодежь активная, которая сама такую инициативу проявляет и старается. То есть, Исмаил не один такой, да, очень много ребят, которые поддерживают такие инициативы, стараются, уже много разных таких я видела инициатив, да, когда и другие ребята собирались и в других местах сажали, и по центру города тоже сажали. Мне кажется, если будет так почаще, да, будет организовывать, то не дадим нашему городу засохнуть. И мне кажется, еще мало мы сажаем, надо больше. Каармандарыбыз жаштайынан эле табиятка аяр мамиле кылуу керек деген тарбияны алып чоңоюшканын белгилешет. Биз ак өргө анан ак өрдөө конуштарына бак отургузайын дегенбиз. Анткени ал жакта жаңы жолдор курулуп, анан жолдордун четтеринде обычно бактарды отургузуп коюшат го. Чаңдар ошо бактарга жуксун, анан шумдарды бактар азайтат да. Анан ошол жака отургузайын дегенбиз, бирок ал жака биринчи себеби анткени конуш абалы жаман, анан жашыл зоналар аз. Экинчи болсо мындай демилгелер азыраак болот да конуштарга, анткени бүт демилгелердин баары Бишкектин центринде болот. И партиялар дагы көбүнчө парктарга отургузуптур да. Анан биздики бирок да, бизге окшоп тоже. Бирок биздики болбой калды. Анткени ал жака ылайыктуу. Чындап келгенде биз ошо жака эле пландаштырып жатканбыз. Бизге ушул муниципальный предприятие жардам берем деди. Бирок аягында ушул айтып атпайлыкпы, кичине ордуктар болду. Ак отургузалык десек, алар тиндей бак керек экен. Анан сууну бакты отургузгандан кийин сууну куюп туруш керек да, карап. Ошону караганын билбештиктен, ошого не уверен болгондуктан биз лучше парктын ичине эле отургузалык, аяктан точно карайт, точно суу карат деп чечтик. Бирок ушул 40 бак отдельно коюп койдук. Ал 40 бакты Көкжар айылына отургузабыз. Кудайым буйрса. Суу анан караш проблема да. Кой, уйлар келип жеп кетет экен, анан аны карап туруш керек да. Ошондон мындай көйгөй чыгып атат да. Медиа адисимин, медиа боюнча экоактивистмин. Ушул Кыргызстандын көйгөйлөрүн көрүп, Кыргызстандын ушул болуп жаткан нерселерди көргөндөн жүрөгүм ооруйт. Ошондуктан жардам берейин деп өзүмдүн ушул адам жөн эле келбейт го деп ойлоном. Чыңгыз Айтматов абдан китептерине жакшы жазат ушул жер жүзүмдүн, эне жердин жана адамдын связин ошол күчтүрөтүш үчүн, ушул биздин илгери ата бабаларыбыз ушунял кыйын адамдар болчу, алар ушул жер жүзүн жардам берип, уважать этип, анан ошондон энергия алып, ушул абдан касиеттүү болчу да деп ишенем да. Анан ошол азыр биз касиетибизди жоготуп алдык, анткени эне жерибизди сыйлабай, патриот ким десе жанагы ЛГБТ, феминизмге каршы чыккан адам болуп калды. Эң негизгиси патриот деген бул өзүнүн жер жүзүн, эне жерин, адамдарын сыйлап, жардам берген адам болуш керек деп ишенем. Анан өзүм патриот деп айта албайм. Мен сүйгөн адамдарды эмес, адамдарды анчалык деле жакшы сүйбөйм, жерди жакшы сүйөм. Ошо. Менин атым Айзат. Мен Айдия Борбордук Азияда деген уюмда иштейм. Бул жаштар уюму. Ал жерде мен директордун орун басары болом. Анан негизи эле ушул биздин демилгебиз эмнеден болуп чыкты.
акыркы жылда ар кандай окуялар болду биздин өлкөбүздө, ошо экология менен байланыштуу, андан башка дагы нерселер менен байланыштуу. Анан ошондуктан биз ушу акыркы убакта жөн эле сүйлөгөн адамдар көп болуп чыкты го. Сүйлөйт, анан бирок кандай кыймыл аракетинен эч кандай жыйынтык чыкпайт да. Анан биз ошол адамдардын эмесине кирбейин деп, ушул адамдардын тобуна кирбейин деп, өзүбүз колубуздан эмне келет ошону кылып көрөйүн дедик. Анан бак отургузган колубуздан келет экен. Досторубузду чакырган ошол. Экоактивизм Кыргызстанда негизи жаңы өсүп келатат, ошого сүйүнөм. Кыргызстандын эмне жаманы бар? Бул Кыргызстандын эмес, адамдардын эмне жаманы бар? Бул көп адамдар, особенно политиктер, келе биз субботник өткөрөбүз, келе биз бак отургузабыз дешет. Өздөрүнүн көлдө болуп жаткан нарында, Ош, Баткен, Жалал Абад жакта хвостохранилищелары бар, чоң күнөөлөрү бар, жаман жерге зыян келтире турганчы. Ошону гринвошинг деп коет, мындайча айтканда, аңгиче турганда гринвошинг бул зеленый отмывка, өздөрү жаман нерсени кылып туруп, анан ошол бөлөк жерге чыгып туруп жакшылык койгондон жакшы болунат деп, ошондон алыс кетиш керек, ошону жоготуш керек негизи Кыргызстандан адамдардын жүргөнүнөн. Бирок эми бөлөктөрдү күнөөлөп эле өзүбүз, ар бирибиз күнөөлүүбүз ушундай абалга жеткирген үчүнчү. Азыр көп адам көрбөй атат болуш керек, канчалык жаман абалдабыз биз. 5 жылдан кийин суу менен кыйналып тартыш болгондо ошондо түшүнүшөт да. Ошол 5 жылга жеткирбейин, ушул бир азыр адамдар сезишсин, билишсин деген үчүн азыр иштеп, жумуштан тышкары ушул уктабай 1 саат болсо дагы социалдык тармактарга адамдарга жеткирейин маалыматты деп ойлонуп ушул иш-чара жасайсың да. Антпесе эң негизги көйгөй бул глобальное потепление, изменение климата болуп жатат. Биздин муздар эрип атат, суудан биз тартыш болобуз. Ошол ученыйлардын айтымы боюнча, данныйларды эгерде азыр статистиканы ачып көрсөк, бир 2050 жылда биздин жарым музубуз, биз Кыргызстан негизи тоолуу жерде, ошол тоолордун үстүрлөрүндө мөңгүлөр бар. Ошол мөңгүлөр эрийт. 2100 жылга чейин мен жашай албайм, возможно. Бирок биздин балдар аябай кыйналат суусу жоктугунан. Ошон үчүн азыр көзүбүздү ачып, азыр кыймылдаш керек да. Азыр и то кичине кеч болуп калды. Мени жалпы эле активист деп айтып койсо болот, анткени экоактивизм мурун аябай активдүү ушул тармакта болчумун. Акцияларга барып, субботниктерге чыгып, Таза ысык көлгө барып, анан буга чейин дагы Ак Босого деген жаңы конуш бар, ал жакта бак отургузганбыз. Анан Бишкекте мындай кички двориктер бар го, этажный үйлөрдөн, ошол жактарга дагы бак отургузуп жүргөнбүз. Анан Исмаил аябай сонун нерсени айтып кетти го, сиздер буга чейин сурадыңыздар эле го, кандай кызыктуу окуя болду депчи. Ушул иш-чараны дайындап жатканда анан Исмаил мага эстетип койду. Биз эмне үчүн биздики аябай көп убакыт алды да, ошо бактарды тапкангачы. Анан биз кайсы жерге барбайлык, бактардын баарын саясий партиялар сатып кетиптир да. Анан болсо чын эле карасаңыздар, акыркы окуялар ошо 11 апрелде биздики шайлоо өттү, Анан ошо 11 апрелге чейин толтура бактар отургузулуп калды да, ошо Бишкекте, жалпы эле Кыргызстанда субботниктер жүрүп. Анан негизи эле сонун болмок да, ушундай иш-аракеттер шайлоого карата эле болбой, негизи эле да жүрүп турса мындай периодично. Ошол анан аябай сонун болмок. Азыр Исмаил дагы сонун айтты. Активизм биздики жакшы өсүп атат да. Экоактивизм анан акыркы окуяларга байланыштуу дагы эми аялдар укуктары боюнча кыймылдар пайда болот. Анан негизи эле бул аябай жакшы көрүнүш. Анткени Кыргызстан кичине азыркы абалдан өзгөрүп жылыш болуу үчүн
активисттер керек, активисттер анан баардык тармакта болуш керек да, бир эле там саясий активисттер болбой, баардык, мисалы үчүн там экология тармагында, саясий тармагында, адам укуктары тармагында, ошондо дагы кичине жакшы өзгөрүүлөр болот го. Айзат коллега болуп келди эле. Анан ошол коллега болуп келгенден тийише берчи мен. Баарын эле тийише берем негизи. Ушундай адаммын, жөн тура албайм. Чукуп, уюп, окуп. Анан көрсөм бул да тийише турган адам экен. Бири-бирибизди тийишип баштадык. Ну, тийишип дегени как подкат эмес, там жөн турбай иштебейсиңби депчи. Да, тамашалап. Тамашалап мындай. Тура эмес же отуруп калса, отур, иштебей отур деп. Анан ошентип иштеп жүрүп, мен ал уюмдан чыккандан кийин жакыныраак сүйлөшүп баштадык. Анан ошентип сүйлөшүп кеттик. Ошол убакта эле экоактивизм кичинекей кезден бери эле ата-энеме, ушул Айзаттын ата-энелерине чоң рахмат айтам, анткени баары ушул биздин өзүбүздө болот экен, анан ата-энебизде болот экен. Канчалык алар мамиле жасайт, канчалык мисалы келтирет балдарына, ошончолук биз алардан алат экенбиз маалыматты. Ошо ата-энелерибизге рахмат. Кичинекей кезден бери ушул алектенип келатабыз. Экоактивизмге, адам укуктарына. Ошо сүйлөшүп баштаганыбыз дагы башкача болуп калды да. Досторубуз айта беришет да, бизди тамашалапчы, силер жөн жүрбөгөн эмелер экенсиңер деп. Мисалы үчүн кандай 14 февралда андай сүйлөш кандай? Сүйлөшүү, это праздник. Да, праздник влюбленных деп коет го. Биз ал күнү там эко-акция кылып жүргөнбүз да. Биздики в целом башкача болуп атат да, анан ошондой башкача болуп эле кала берсин. Биринчи нерсе бул биз акыркы күндөрү, акыркы жылдары негизи эле көп, кандай десем, көп саясатта болуп атабыз да. Анан саясаттан алыстап, ошентип саясаттан алыстасак, биздики негизи эле аябай демилгелүү, аябай активдүү жарандар Кыргызстанда көп. Сонун нерселерди жасап жүргөн, анан өзүнүн үй бүлөсүн башка нерселерге үйрөткөн, өзүнүн досторун, билбейм, туугандарын. Анан ушундай адамдар бириксе, көбүрөөк кандай жыйынтыгы жакшыраак болот да, масштабдуураак. Анан ошо биз дагы азыр эгер досторубуз келбесе, коллегаларыбыз келбесе, мындай масштабдуу болмок эмес. Мүмкүн Исмаил экөөбүз чогулуп 10 чакты, 20 чакты бак отургузуп кетип калмакпыз. Бүгүн болсо 100гө жакын, 100дөн ашык да, 100дөн ашык бак отургузуп, анан мүмкүн 5-10 жылдан кийин келсек, бул жакта жакшы мындай парк болот. Жашыл да, жашыл парк. Мурун Бишкек Фрунзе болгондо да еще аябай жашыл болчу. Азыр болсо биздин жолдорубуз кеңейтилип, бактарды кыйып, бирок ал бактардын ордуна эч кандай мындай жашыл бактар отургузулган жок да. Ошон үчүн жыл сайын Бишкекте жай невыносимый болуп калып атат, аябай ысык. Анан ошого дагы салым болуп, 5-6 жылдан кийин салкын паркка келип, көлөкөнүн астында отуруп пикник кылабыз. Исхак Разаков айткандай, мен таза болсом, сен таза болсоң, коом да таза болот дегени бул жөн эле угулуш абдан оңой. Чындап карап келсек, эгерде ушул кирденип калган жерди тазалай берсең, эч качан тазалай албайсың. Ал жерди кирдетпеш үчүн сен ыргытпаш керексиң, мушур таштан да жасабаш керексиң да. Ошон үчүн биринчи өзүбүздөн баштайлык. Ушул бөлөктөргө кыйын болуп айтпай эле коеюн, но имеется в виду ошол ар бирибиз өзүбүздү карап өзүбүздөн баштасак, Кыргызстан өнүгөт го деп ишенебиз. Кыргызстанды жоготпойлук, анткени азыркы болуп жаткан окуялар абдан коркунучтуу болуп атат. Ушул жаштарды чакырам, көбүрөөк китеп окуп, Чыңгыз Айтматовдун биздин өзүбүздүн жазуучуну окуганга аракет жасап, кайта окуп, ошо анткени Чыңгыз Айтматов жөн эле мындай китеп деп ойлобойм.
абдан маанилүү нерселерди жазганда, анан ушул динибизде дагы бар. Динибизде дагы ушул Кудайым буйруса баары жакшы болсо, динибизде ушул эгерде чындап карап келсек, диндин ичинде да абдан көп маанилер бар да. Акыркы жылдары Бишкек абасы эң кир шаарлардын сапашынан түшпөй келет. Айрыкча кыш мезгилинде бул көйгөй курчуп, кызуу талкууга түшөт. Мындай маселелер коомдо кызуу талкууга алынганда же шайлоо алдында гана көтөрүлүп, ошондо гана экологияга көңүл буруп, калган учурда кайдыгер калтыруу туура эмес. Ар дайым тазалыкты сакташыбыз керек деген жаштар өздөрү тиккен бактар көп жылга чейин коомго пайда алып келерине терең ишенишет.